Айылдагы ар бир таң бири-бирине коюп койгондой окшош. Мындагы балдардын башкы милдети мектептен тышкаркы учурда үй оокатына жардам берип, мал тейлөө. Негизи айылдагы балдардын жумушу ушундай эле. Мал салып телеп эле. Анан ушу 4 айдан бери грэпплинг ачылган ошондон. Ошо мал телеп коюп бүгүн окуу жок, ошо окууда бүгүн эртерээк болмок, ошо мал телеп коюп эле ошого барыш керек. 16 жаштагы Канимет Оңкошов үйдүн улуусу жана башкы жардамчысы. Ал бош болгондо дароо интернеттен мушташ, күрөш видеолорун көрүп, өзүн да мелдеш талаасынан көп элестетет. Мурун Инстаграмдан, Ютубтан көрчүм негизи. Негизи аябай эле кызыкчу. Хабибти көрүп, Тони Фергюсонду көрүп. Ушинтип күндө келип балдар келгичекти залды ушинтип даярдайбыз. Маттарды тизип. Бул жерде өзүбүздүн залыбыз жок болгон соң бул жерде күндө сабак өтүлөт, физкультура сабагы. Анан ушинтип алып жыйнап койгонго кайра туура келет. Күндө ушинтип жыйнап, тренировка бүткөндөн кийин кайра жыйнап коюп турабыз. Залды кайра жууп, кайра тазалап. Бир нече ай мурда Каниеттин кыялына жетелеген грэпплинг боюнча машыгуулар башталган. Айылдагы 400дөн ашык окуучуну батырган Мурат Калиев атындагы мектепте азыр эми аптасына 3 жолу кечинде каникул учурунда мынтип эртең менен машыгуулар болот. Assalomu alaykum. Kirgile. Chechingile давай. Куда? Вдох. Левым боком. Так, бег на коленах. Быстрее, быстрее, давай. Грэпплинг боюнча машыгуу жайы бул азырынча мектептин спорт залы. Полду төшөлгөн матрастарды машыктыруучу Бекзат кайрымдуу адамдардын жардамы менен сатып алган. Бирок мында азыр жуунуучу же кийинүүчү жай, кыскасы машыгуу залындагыдай шарт такыр жок. В эту сторону. Раз, два, три, четыре. Балдар күндүз кечке оокат кылышат. Биринчиденчи булар деле каар күрөп, мал салларын тейлешип, мал багышып, бүт бар тең тиричилик жүргүзөбүз да айылдачы. Ошол оокаттарын бүтүрүп коюшунан кечинде да еще ошондон да убакыт таап келишет тренировкага депчи. Хоккеист балдар да бар, ошол жака барып тренировка кылышат, бияка келип тренировка кылышат да. Через день болот да, через день тияка, через день бизге келипчи. Ушуна тренировка кылышат. Анан мындай маданий деле бара турчу жери жок айылда, мындайча айтканда. Эми кээде эле мындай жаңы жыл майрам-сайрамдарда эле болуп калбаса клубубуздачы. Айылда бош убакыт көп, кечинде узун да. Бош балдар жаман жолго барбасын деп, ошол лучше бош жүргөн балдар келип ошо тренировка кылып, лучше өзүнүн спорт жагынан, хотя бы спортту өндүрүштүн, спорт жагынан кызыгуусун арттыралы деген ойдо ошо бияга ачылды. Колду кое бербей эле, кармадың, ошол жерден уже сразу. Вообще кое бербеш керек. Азырынча эми балдарга дагы, өзүбүзгө дагы иштегенге шартыбыз пока жок. Азыр балдар деле ушул жерде тренировка кылышат, чечинип кийинишет. Өзүбүздүн рабочий иштей турчу местабыз дагы ушул жер пока. Ушул жерден жазып турам, ар бир балага журнал ачып алгам. Канча ким бала келип атат, кайсы бала келбей эле, бүт баарын отметкалап. Душ салып алып атканбыз бул жергечи, азыр душ жок да. Тренировкадан тердейсиң, душ керек болот анан. Ошого деп фонд ачып, ошого акча чогултуп атышат ата-энелеричи. Мындай ким канча берет. Анан жакшы, раз кызыгуулары ата-энелерге дагычы колдоп атышат, аябай элечи. Акчаларын чогултуп берип атышат, буюрса жакында душ салабыз, дагы татамиге алып беребиз деп дагы эме көбөйдү спонсорлорчу. Ошо буюрса эми, бирок бул жерге күндүз сабак өтөт, кечинде келип тренировка кылабыз. Күндө биякты жаябыз, күндө кечинде кайра жыйнайбыз да.
ушул жагынан кичине кыйыныраак болуп атат да. Шашпайдан акырындан жасагыла жыйттыр, акырындан. Денеңерди ортолгула алгыла. Негизи ачылганына 2-3 ай болуп калды. Ошондон бери башталгандан бери эле келип атабыз. Чоң максаттар бар алдыгачы. Ушу агайыбызга чоң рахмат, ушундай убактысын бөлүп, ушундай машыктырып, зарплата деле албайт анан ушу. Жакында эле жаш спортчулар биринчи медалдарын багындырышты. Алар Ак Суу райондук мелдеште жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп, медаль тагынышкан. 24 жаштагы Бекзат Сулпиев өзү да ушул мектептин бүтүрүүчүсү. Бир учурда күрөш менен машыгып, мелдештерден калбай, Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик диний тарбия жана спорт академиясын аяктаган. А бирок көр тирилик аны да башка мекендештердей иш издетип Орусияга айдаган. Россияга барып торговый агент болуп, торговый представитель болуп иштеп жүрдүк. Жакшы чоң фирмада иштедик, жакшы жумуш болду, ачыгын айтканда. Анан ошо айылга үйдөлөр да кел деп шартка байланыштуу келип калдык. Анан ошо айылдан эле кыймылдай эле, айылдан эле өзүбүз эле ушул жерден эле өнүгөсөлү, тияктан тапчы акчаны бияктан эле таап алалы деп эле бияка токтолдук. Негизи айылдан деле эч жака чыкпай эле айылдан эле окуп аткылса болот, ачыгын айтканда. Мал саал, жер, техника, ушундай кирип чыгып школада иштеп, тренировка кылып, спортто жүрүп дайымачы. Ошо анан айылда эле болобуз эми, буюрса. Грэпплинг бул күрөштүн бир түрү. Ал Кыргызстанда 2012 жылдан тартып өнүгө баштаган. Федерациянын маалыматы боюнча, бул жол менен 2000ге жакын киши учурда грэпплинг менен машыгат.